Акыркы убактарда бирдеке сатыш же бирдеке алыштан да коркуп калдым. Себеби бүгүнкү мыйзамды сатып алуумду, бүгүнкү мыйзамды сатуумду бүгүн 18-жылы сатып алсам, эртең 19-жылы андай болбойт деп мыйзам чыгарып, анан 19-жылда чыккан мыйзам менен мени 18-жылда жасаган ишимди соттоп салса, мен деле соттолуп кетишим мүмкүн экен да. Мындай акыйкатсыздык көп болгондугунан улам. Анан бар деле жакшы бир калыс чечим чыгат деген бир илгери үлпүлдөгөн аз үмүт болсо да ушул жакка келип отурабыз да. Бардыгы калыс болот деп ишенебиз, себеби бул инсанды саясатчы гана эмес, коомдук ишмердик тарабынан дагы жакшы таанып калдык, иштешип калдык. Биздин кесиптештерибиз көп иштешти бул инсан менен, анан кийин саясий куугунтук деп эсептейбиз кантсе дагы. Бирок калыс чечим чыгат го деген үмүт менен Эркин мырза айтып койсоңуз, бул эметип койсоң, айтып койсоңуз, эме башка журнал эме көп должность айтыш. Жөн эле, Эркин мырза. Иштебейм азыр. Башка азыр Кыргызстанда көп эле саясий куугунтук болуп, жөн эле бейгүнөө саясатчылар камакта жатат. Ошолордун катарында Карганбек Самаков да бар да. Бирок башка саясатчылардан Карганбек Самаковдун айырмачылыгы кандай? Мен башка саясатчылардан айырмачылыгын айта албайм, себеби мен ал саясатчылардын сот процесстерин, иштерин ушул сот процессте изилдеген эмесмин. Бирок бул сот процесс боюнча айтып атпаймынбы? Чын эле коркуп калдым. Бүгүн мен барып телефон сатып алсам, мисалы үчүн уюлдук телефон, уюлдук телефон мына 18-жылы сатып алсам, уну мага сатышты бардыгы мыйзам менен. А эртең 19-жылы уюлдук телефон сатып албагыла деген мыйзам чыгат да. Анан мени чакырып алып айтышат, сен неге мыйзам бузуп турсуң 18-жылда? Мен айтам, 18-жылы мага уруксат берилген да. Телефон сатууга мүмкүнчүлүк бар болчу да десе. Жок, бирок азыр 19-жылы чыккан мыйзам боюнча сен бар эле сотто ишти отуруп салыш мүмкүн да. Ошондой эле аналогия болот да. Ошол себептен кооптонуп турам да, коркуп турам келечек үчүн. Ошондо бийликке ишенбөөчүлүкпү же кимге? Ошондо бийликтеги күч органдарына жана сот системасына ишенбеш. Атамбаев менен Сооронбай Жээнбековдун бийлигинин айырмачылыгы болот деген үмүттөсүзбү? Бүгүнкү сот процессинен көрөбүз. Эгер бүгүнкү сот процессинде шаардык инстанциядагы Чечим ошондой эле өкүмдү убагында эмесинде калтырса, анда көп ишеничтүү эле тура бербейт. Рахмат.